азыркы кездеги мусулмандар, азыркы кездеги Мухаммад пайгамбардын үммөтү кайдагы эл алдына жарым жалаңач чыккан ырчыларды, спорт оюнчуларды жана адамдарга зомбулук, зордук көрсөткөн аракеттерди үлгү тутуп жашап калышты. Алар үлгү туткан адамдарына окшошуп, алар жашоодо эмнени гана кылбасын, баарын дуурап окшошууга аракет кылып жашап калышты. Бирок ошол эле учурда качандыр бир бул дүйнөдө жашап өткөн мусулмандарга үлгү тутууга эң өрнөктүү адам бар эле. Ал Мухаммад ага Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Мусулман бир туугандар, пайгамбардын өмүр баянын караңыздар. Пайгамбар эл жүрөктүүлүгү жана тайманбастыгы менен аз сандагы аскери менен канчалаган көп сандагы аскерлерди жеңишкен. Жолдо душмандардын санына карабай, артка кайткыс кайраттуулук кылып, чыныгы баатырлардан болгон. Ал эми үй бүлөсү жана достору менен кичипейил жана ырайымдуу сылык мамиледе болуп, эң сонун адеп ахлагын көрсөткөн. Атагы алыска кетип, падышалардын тактарын алып, мусулмандардын казынасы байлыкка толуп жатса да, бул дүйнөнүн кооздуктарына азгырылбай, өмүрүнүн аягына чейин Аллахтын ыраазылыгын гана каалап жашоодон өткөн. Адамзатка туура жолдун жана адилеттүүлүктүн жетиши үчүн өмүрүнүн аягына чейин күрөшүп келген. Мына ушул пайгамбарды гана ээрчип, үлгү тутууга татыктуу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Мына ошондуктан Аллах Таала пайгамбарды үлгү тутуу туурасында мындай деп айткан: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakaralloha kathira." Силер үчүн Аллахтын элчисинде сонун өрнөктөр бар. Аллахтан жана акыреттен үмүткөр болгон, ошондой эле Аллахты көп эстеген адамдар үчүн.